намазды өзүбүз үчүн окусак, Рамазанды Аллах үчүн тутабыз да. Рамазан получается ради Аллаха. Рамазанды силер менин ыраазычылыгыма жетиш үчүн, мен үчүн кармап атасыңар деди да. Держишь урузо, вроде бы мусульманин, а такой злой. Ошентип белек таркатып жүрүп акыры 3-4 орус мусулман болду да. Рамазан өтө чоң бул мүмкүнчүлүк да адам баласына. Эмнеге именно Рамадан айында вот таравих такой намаз появился? Жин шайтандар камалса. Ага. А эмнеге адам баласы кайра күнөө жасай берет? Билим алганда жүрөгүңдагындай ачылат экен, Адам баласынын нафсын бир гана ачкачылык гана тарбиялай алат экен да. Вау. Колунда акчасы бар, бирок бара албагандар бар да. Себеби Аллах Таала өзү тандап мен силерди өзүмдүн үйүмө чакырам деп тандагандар гана барат да умрагачы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бүгүнкү Нор подкастта мен автор алып баруучу Нургуль Мамасалиевна. Жана бүгүнкү урматтуу коногубуз Гүлфарида Садыбакас кызы. Кош келиңиз. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Чакырууңузга терең ыраазычылык билдирем. Маанайыңыз кандай? Альхамдулилля, жакшы. Эшикте жаз мезгили келгендей эле адамдардын маанайы да бир аз көтөрүлүп калды десем болот. Альхамдулилля. Алхамдулилля. Дагы бүгүнкү чоң ушунчалык мындай жакшынакай болуп дегендей нарядный болуп, красивый болуп бүгүн праздничный подкаст теманы алып атабыз. Ыйык Рамазан айы жөнүндө. Ооба, иншалла. Дагы андан айтып кетейин, биз экөөбүз экинчи подкаст тартуулайбыз. Биринчи подкасттан кийин эң көп просмотр, жакшы комментарийлер, көп лайктар именно сен менен болуптур, Гүлфарида. Мен ошого дагы кандай десем, комментарийде дагы эле сени чакырып атышат. Гүлфарида келип, дагы айтып берсе экен дешипчи. Ошого по многочисленным просьбам бизден зрителей сени дагы кайрадан чакыргым келип, бизге конок болгонуңа чоң рахмат. Өзүңдүн убактыңды бөлүп, анан ушундай бизден эң кандай десем, самый такой красивый месяц, самый красивый праздник — это биздин улуттуу ыйык Рамазан айы жөнүндө теманы көтөрөлү. Ошол терең ошол ай боюнча айтып берсең, Фарида. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайм. Ааламдардын ээси болгон Аллахка мактоолор, шүгүрлөр, атак, даңк, хамду санаалар болсун. Жана анын эң сүйүктүү болгон элчиси Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбызга, үй бүлөсүнө жана сахабаларына салам салаваттар болсун. Башында айтып кеттиңиз, бул биздин экинчи подкастыбыз деп. Аллах уят кылбасын. Иншалла биринчи подкастыбызда ушул өзгөчө аялдар жамаатына, аялдар коомуна бир пайдам тийсе, аябай кубанычтамын. Аллах Таалам уят кылбасын эки дүйнөдө тең. Аябай жакшы тема көтөрүп турсуз, Рамазан деп. Рамазан жөнүндө бир аз токтолуп кете турган болсок, Рамазан бул Аллах Тааланын ырайымына өтө таң калам да. Аллах Тааланын кудуретине таң калып бүтпөйм да. Биз көпчүлүк учурда айтабыз, 11 айдын султаны, Рамазан келатат, мына орозо тутабыз, ибадаттар башталат деп айтабыз да. Бирок 11 ай күтүп, 12-нчи ай келгенде гана Рамазан деп калабыз да көпчүлүгүбүз. Рамазандан бир аз кабары болгон адамдар болсо, Рамазанга чейин эле даярданышкан. Мисалы, Аллах Таала бир адам баласына ибадатты же бир парзды милдет кылып берип атканда, аны дароо парз кылдым же кылгыла деп мажбурлаган эмес да.
мисалы арактын мисалы шарап. Шарап арам боло электен мурун аны Аллах таалам дароо тыйган жок да. Жолобогула, аракка жакын келбегиле, мас абалыңарда намазга турбагыла деп отуруп акырын адамдар ошол аракты таштап калган деңгээлге жетип, күчү жеткенде гана арак харам кылынды деген аят түшүрүп атат да. Муну менен эмнени айткым келди? Аллах таалам 11 ай бою жеген адамга 12-чи ай ашказаныңарды токтотуп, эми тамагыңарды токтоткула деген жок да. Аллах таалам Рамазанда ачка жүрөсүңөр, ооба, бирок ошол Рамазанда кыйналбаш үчүн силерге дагы даярдануучу 2 ай бердим деп атат. Ал Ражаб, анан Шаабан. Биз азыр Шаабан айында отурабыз. Алхамдулилла, жакында 19-февраль күнү иншалла Рамазан айы кирип келет. Эми Рамазан жөнүндө бир аз кыскача маалымат бере кетсек. Аллах таалам Бакара сүрөсүнүн 183 аятында Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون деген өтө сонун аят түшүргөн. Машалла. Бул жерде мааниси: эй ыймандуулар, эй ыйман келтиргендер, Рамазан орозо силерге чейинки коомдорго парыз кылынгандай эле силерге дагы орозо тутуу парыз кылынды. Балким такыба болушуңар үчүн, балким такыба болорсуңар деп аят токтоп атат да, бүтүп атат. Бул жерден эмне чыгарсак болот? Демек, Рамазан бир гана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга же анын үммөттөрүнө гана парыз кылынган эмес да. Демек, пайгамбарыбызга чейин жиберилген пайгамбарларга, алардын үммөттөрүнө дагы парыз кылынгандай эле силерге да парыз кылынды. Ал дегени силер жалгыз эмессиңер. Силерге чейинки пайгамбарлардын, такыбалардын жолундасыңар деп атат да Аллах таала. Балким такыба болорсуңар дегени бул жерде Аллах таалам буйрук катары түшүргөн жок да. Балким орозо тутуп, орозону эң мыкты деңгээлде тоссоңор, эң мыкты деңгээлде ибадат кылсаңар, өзгөрсөңөр, жакшы жоруктарга ээ болсоңор, жаман адаттарыңарды таштасаңар, балким силер такыба болорсуңар деп Аллах таала инсанга дем күч берип атат. Балким такыба болорсуңар деген аятында пендесине Аллах таала күч кубат берип атат. Балким такыба болорсуңар. Орозо кармасаңар, балким такыба болорсуңар. Же болбосо орозо кармасаңар, такыбалыкка жетерсиңер деп Аллах таала инсанды жакшылыкка өгүтүп атат да. Буга чейин Муса алейхиссаламдын, Иса алейхиссаламдын доорунда жана аларга дагы, алардын үммөттөрүнө дагы орозону парыз кылган. Ооба. Аларга 40 күн парыз кылган. Бизге Аллах таалам 30 күн кылып, 1 ай толук, кээде 29 айдын жаңырышына карап же 29 же 30 күн 1 ай мусулман үммөттөрүнө, мусулман пенделерине парыз кылыптыр да орозону. Ошондо Рамадан айы келди. Рамадан деп айтылат, Рамазан экөө тең туура. Экөө тең бирдей эле. Рамадан арабча дот менен айтылат. Биз аны эми кыргызча з кылып койгонбуз, Рамазан кылып эле. Вот Рамазан айы деп алдын ала кандай вот даярданышыбыз керек. Кроме того, что физически дагы биз подкаст тарттык, ал нутрициологду чакырып, именно кандай тамак ашты, алдын ала витаминдерди ичип, там, да, ушундай. А силерден уже Гүлфарида именно руханий жактан. Ошону айтып берсеңер. Жакшы суроо экен. Башында айтып кеткендей, Аллах таалам өз пендесине өтө ырайым менен карайт экен да. Рамазан айында 11 ай бою жеп ичүүдөн, күнүмдүк адаттарыбызды дароо эле таштап Рамазанга кирип кетүү өтө кыйын болушу мүмкүн да. Ошон үчүн Рамазанга баруучу жолдорду Аллах таалам көрсөтүп эскерип кетти.
Ражаб анан Шаабан айларынан баштасаңар, Рамазан айы силерге жеңил, ошол эле учурда өтө пайдалуу, ошол эле учурда өтө сооптуу өтөт деди. Мисалы, Ражаб айы. Ражаб айы бул Аллах Тааланын айы. Биз Ражаб айында өзүбүздү Ражаб айынан баштап эле 3 күндөн дүйшөмбү, бейшемби күндөрү гана орозо тутуп, понедельник, четверг күндөрү орозо тутуп адат кылсак болот өзүбүзгө. Бир аз болсо да Кур'андын бир 5 катарын гана окуп, жаман жоруктарыбызды таштап, акырындан там-тум басып, анан Рамазанга кирсек болот да. Ражаб айы бүткөн соң Шаабан айы. Шаабан айы болсо бул пайгамбарыбыздын айы. Пайгамбарыбыз ар дайым Рамазанга чейин Шаабан айын толук орозо менен өткөрүшкөн да. Ал дегени баардык күнүмдүк жашоосун, турмушун, тиричилигин токтотуп коюп, көбүрөөк өзүн ибадатка арначу экен. Мисалы Шаабан айында ошол эле Ражаб айында окулган 5 катарды дагы 10 катарга көбөйтсөк Кур'анды, садака бергенди, коңшу колоңдор менен бөлүшкөндү, тууган урук менен карым катнашты бекемдесек, акырындан там-тум басып акыры Рамазанга жетебиз да. Ал эми Рамазан айы бул жалпы муумин мусулмандардын айы. Аллах Таалам ушул жерде дагы бир сүйүнүч менен өз пендесине күч кубат берип атат. Ал эмне? Рамазанды силер мен үчүн кармайсыңар. Рамазандын сообун бир гана мен берем деди. Ооба, башка ибадаттарды дагы биз Аллахтын ыраазычылыгын алыш үчүн кылабыз. Мисалы намаз. Ооба. Намазды биз эми өзүбүз үчүн окуйбуз, ошондо деле Алланын ыраазычылыгына жетиш үчүн. А бирок Рамазанды силер менин ыраазычылыгыма жетиш үчүн, мен үчүн кармап атасыңар деди да. Намазды өзүбүз үчүн окусак, Рамазанды Аллах үчүн тутабыз да. Только Рамазан получается ради Аллаха. Для Аллаха, для Всевышнего. Ошон үчүн Аллах Таала дагы мунун каршылыгына, демек силер Рамазанды, орозону мен үчүн кармап атсаңар, эми сообун мага таштагыла, мен берем аны сообун деп атат. Эми элестетсеңиз, өтө бай, же болбосо бир амир, же болбосо падыша, президент бир сүйүнч айтса, ким биринчи чуркап келе турган болсо, белегин мен берем деп бир президент айтса, биз президенттен алат экенбиз белекти деп, мындай бир шыктануу пайда болот да. Ооба, мотивация. Адамда, мотивация. Ал эми Аллах Таала бул жерге жалпы момун мусулмандарга, жалпы адамдарга айтып атат. Эгерде силер Рамазанды бирок өзүнүн чеги менен, өзүнүн шарты менен, өзүнүн адеби менен тута турган болсоңор, сообун мен өзүм гана берем деп атат. Машалла. Бирок Рамазанды дагы жөн гана ачкачылык менен өткөрбөш керек. Рамазан десе биз По правилам. Рамазан дегенде эле биз акылыбызга ашказанды гана тыюу, жыныс катнаштан алыс болуу, ушул элени карманабыз да. Мындай жоолугу жок, динден түшүнүгү жок болсо деле, намаз окубаса деле, бирок Рамазанды, орозону кармаган адамдар көп да. Иши кылып, ачка эле жүрсөм, орозом кабыл болот, сообун эми Кудайдан алам да дегендер толтурабыз да. Ушинтип түшүнөбүз. Жок. Аллах Таала шарт коюп атат. Эмне деген шарт койду? Лааллакум таттакун деди. Балким такыба болорсуңар. Силерди такыбалык жолуна алып бара турган иштерди аткарсаңар, анан Рамазан айыңар кабыл болот деп атат. Мисалы, Себеп. буга мисал сахабалардан алсак болот. Сахабалар Рамазан келгенге чейин 6 ай мурун даярданышчу экен да. 6 ай дегенде кантип даярданат эле? Бизге окшоп холодильниктерди толтуруп, эл журтка мен Рамазан тутуп атам быйыл, мен орозо тутуп атам деп жарыялап, же үйлөрүнө гирлянда асып эмес. Алар Рамазан айына 6 ай мурун руханий жактан даярданат эле. Кантип? Тафсир китептерин окуйт эле, хадис жаттайт эле, Кур'ан окуганды көбөйтөт эле. Тууган урук карым катнашты дагы бекемдейт болчу. Себеби ким Аллахты жакшы көрсө жана ким Аллахка ыйман келтирип, анын элчисине ыйман келтирсе, анда тууган урук катнашты бекемдесин деген.
айтор бүт сооптуу иштерди аткарып анан Рамазанга киришчү да. Ушул жерде Аллах айтып атпайбы, балким такыба болорсуңар орозо кармасаңар. А жөн эле орозону диетаны кармаш үчүн, арыкташ үчүн, ашказанды бир аз бошотуш үчүн кармаса, ал жөн гана ашказанды ачка таштоо эле болуп калат да, орозо болбой калат. Балким орозонун шартын аткаргандыр, саарылыкка туруп, ифтарда оозун ачкандыр, ооз ачарда. А бирок Аллах Кур'анда белгилеп кеткен балким такыба болорсуңар деген аятка анда амал кылбай калабыз да. Ошон үчүн Рамазанда өзгөчө эмне кайсыл амалдарды аткарсак болот? Руханий кантип даярданабыз десеңиз, эң көп Кур'ан окуу. Себеби Аллах Таалам ушул эле Бакара сүрөсүнүн 185 аятында Аузу биллахи минеш шайтанир ражим Шахру Рамадан аллази унзила фихи ал-Кур'ану худан лин-наси ва баййинатин минал худа вал фуркан. Өтө сонун аят түшүрдү. Машалла. Рамазан адамдар үчүн жол көрсөтүүчү, туура жолдун далилдери жана акыйкатты жалгандан ажыратуучу Кур'ан түшүрүлгөн ай деп Аллах Таалам баса белгиледи да. Рамазандын улуулугу бир гана орозодо эмес. Рамазандын дагы бир улуулугу Кур'ан түшүрүлгөндүгүндө болот. Вот. Ушул историяны прям Аллах Таалам Кур'анды эң берекелүү айда, анын ичинен эң берекелүү түндө, Кадыр түндө түшүрдү да. Демек, Рамазан, Кадыр түн эмнеси менен кадырлуу, эмнеси менен улук десе, акыйкатты жана жалганды ажыратуучу Кур'ан түшүрүлгөндүгүндө деп атат да. Ушул жерден биз сабак чыгарсак болот. Рамазан демек Кур'ан айы. Мен көпчүлүгүн айтат элем окуучуларыма, Кур'андын туулган күнү келатат деп. Кур'ан айы келатат. Рамазан дегенде мен акылыма биринчи Кур'ан айы келет. Бардык диний китептерди жабып, Кур'ан менен алектенген айда. Буга чейин балким бир беттен, эки беттен окуйт элеңиз, бирок Рамазан киргенде бир ай бою өзүңүздүн нафсыңызды бир аз болсо дагы тыйып, ушу бир бет окуп калайынчы, эки бет окуп коеюнчу, а таасирин эртең кийин ахиретте көрөм да деп өзүн өзү мотивацияга алып келет да, адам баласынчы. Анан ушул жерден пайдаланып айта кетет элем, Рамазанга бир ай калганда, 15 күн калганда адамдар ушундай бир шашкалактап калабыз да. Кур'ан үйрөнүп калбаптырмын да, Кур'ан курстарына катталып калбаптырмын да, Рамазанда Кур'ан окуп калмакмын депчи. Адам баласы унутчаакпыз. Рамазан келгенде гана ушинтип шашкалактап калабыз. Рамазан бүтөрү менен ушул нерсени унутуп калат экенбиз да. Ошон үчүн Рамазанда ар дайым дубада болуу. Я Раб, Рамазанда адат кылган жакшы амалдарымды унуттурбагын. Менден аны кайра алып койбогун, Я Раб. Өмүр бою ошол жакшы амалдарымды, жакшы адаттарымды кайра өзүмө таштагын. Мурунку абалыма кайтып кетүүдөн өзүңдөн гана сактоо сураймын, Я Раб деп Рамазанда дуа кылыш бул пайгамбарыбыздын адеби экен. Машалла. Укрепи мой иман деп суранып неме дуа кылышыбыз керек экен. Именно вот сохранить как в этом месяце, да? Пайгамбарыбызга толтура дуа үйрөтүп кеткен. Ошонун ичинен мисалы, ошо сиз ыйманымды бекемде деген дуаны Аллахумма я мукаллибал кулуб, саббит кулубана аля диник. Я Раб, жүрөгүмдү исламга бекем кылгын, ыйманымды бекем кылгын. Ойку-тойку нерселерге, фитналарга, васвасаларга жүрөгүм дароо берилип, такыбалык жолдон адашып кетүүдөн сактанууну сураймын, Я Раб деп дуа кылышыбыз керек да Рамазанда. Рамазан өтө чоң бул мүмкүнчүлүк да адам баласына. Себеби Рамазан айы киргенде хадистерде айтылгандай, жин шайтандардын кишенделген айы. Жин шайтандардын баардыгы кишенделет, култана жабылат деген. Тозок эшиктери жабылып, 5 эшиктер ачылат. Рамазан айы ырайым,
айы, Рамазан айы кечирим айы, Рамазан айы бул береке толгон ай. Байкасаңыз, негедир Рамазан келгенде адамдар өзүнчө эле баягы берешен болуп калат. Такыр күлбөгөн кыргызым бир аз күлүп калат ошол учурдачы, өзүн мажбурлап болсо да бир аз жылмайып калат. Башкача болуп калышат, өзүнчө эле бир мээримдүү болушуп, жумшак болуп, кечирим болуп. Бул дегени шайтандар, жиндер кишенделип, адам өз нафсысы менен калат да. Ушул жерде Рамазанда адам баласы, Рамазан бул адам баласына күзгү сыяктуу да. Кана карачы өзүңдү 11 ай шайтан жиндер менен жүрдүң эле алданып. Шайтан жиндер камалды, эми өзүңдүн нафсыңды таштадым. Көрчү өзүңдү күзгүдөн сен кимсиң? Вау, какой классный азыр айтып атасыңар. Өзүңдү бир карап алчы. Зеркало. Бул шайтан жиндерге гана мындай төңкөп коет элең. Ошолор кылып атат, мен ошолор азгырып атат. Менин жиндерим жок болгондо мен намаз окуйт элем, жоолук салынат элем, туура жолдо жүрмөкмүн силерге окшоп дейт элең. А мына шайтандарды да, жиндерди дагы камап койдум. Эми өз нафсың менен калдың. Ошол нафсыңа өзүң туруштук бере аласыңбы? Өзүң кармай аласыңбы? Нафсыңды жеңип, Аллахтын жолуна өзүң түшө аласыңбы деген ай да. Машалла. Получается, если мындай орусча айтып кетейин тоже, потому что менин зрительдерим русскоязычныйлар болуп атышат. Ошондо аларга так получается: эми нету оправданий. То, что ты делаешь 11 месяцев, эми ушул айда, так как все шайтаны в цепи, вся ответственность на тебе, эми көрсөт, какой ты есть на самом деле. Уже мурун, если айтык, вот шайтан бизге мешать этип атты, ошол эле жоолукка, ошол эле какие-то вот хорошие фарды выполнять, а тут уже отмазок нету, оправданий нету дегендей эле, да? Машалла. Вот теперь как бы өзүмө да аябай жакшы ответ алып атамын. Ошондо получается именно Рамадан айында не именно вот вообще бывает, что какие-то вот страшные нерселерди адам кылып коюп атат да. Ошондо мен мындай вопрос задавалась, да: если в этот месяц, священный месяц, шайтандар в цепях, да, аузубилляхи мина шайтан, и получается, что значит, а он все равно плохие нерселерди кылып атат. А как так получается деген вопрос менен болчумун да, мен лично. Вот сейчас вы классно тогда. Ушул суроону сизден нафс менен калып туруз да. Ооба. Жок, ушул суроону берсе керек деп күттүм эле. Себеби көпчүлүк учурда мынтип ойлор келет да: жин шайтандар камалса, эмнеге адам баласы кайра күнөө жасай берет? Эмнеге жакшы болбой атат? Себеби бунун бүт бардык азгырыктарды жин шайтандар кылдыртат эле да, алар васваса берет эле да. Эмнеге адам баласы дагы деле өзгөргөн жок деген суроо пайда болушу мүмкүн да. Бул дегени адам баласы Аллах Тааланын жолунан алыстаган сайын шайтандын тузагына түшө берет дагы, ошол шайтандын ортосунда айланып кала берет адам. Мындай ураган сыяктуучу. Бул дагы сизди шайтан колуна алып алгандан кийин азгырыктарды, баленин баарын жасата берет. Ойго жаман ойлорду алып келе берет. Айтор бүт жаман сыпаттарды адам баласына ушунчалык катуу отурукташтырып койгон, жүрөгү карармак турсун таш болуп катып калганынан улам шайтандын васвасаларынан дагы деле чыга албай атканынан кабар берет да. Шайтан менен жиндер жабык турса деле алардын таасири баары бир адам баласынын нафсысынын үстүндө калды да. Демек, аны эми эмнелер менен кетиришибиз керек, эмнелер менен агартышыбыз керек. Аллах Таала бир эле ай, Рамазанды бир эле ай кылып берүүнүн хикматы, буга чейинки коомдордо Рамазан айы 40 күн берилсе, Аллах Таалам бизге 30 күндү ырайым көрүптүр да. Эмнеге 30 күн, эмнеге 40 күн эмес, эмнеге 15 күн эмес? Бул эми бул жерде бир ай дегенде бир хикмат бар окшойт. Аллах Таала хикмат болгондугу үчүн 30 күн берди. Эгерде Рамазанды бир күн кылганда, ошончо жыл күтүп, ай күтүп, бир күн эле мен жетишпей калдым, уктап калдым, жумушум чыгып калды деп шылтоо кылмакпыз да. 3 күн кылса аз, 10 күн кылса тойбой каласың, 15 күн кылса туй
дагы бир 15 күн кошуп бергенде балким биз баягы өзүбүзгө адат кыла албай аткан нерселерибизди толук денебизге сиңирип адат кылып калмакпыз да дебесин деп, балким Аллах Таала адам баласына 1 ай кылып берди. Ошол 1 айдын ичинде кайталанып бир нерсени адат кылып аткара берсе, ал адам үчүн ал нерсе адат бойдон калат да. Мисалы, көп учурда көрүп каласыздар, челлендж уюштуруп калышат. Баягы денени арыктоо, же болбосо ийгиликке жетиш үчүн 10 жолу штанга көтөрөм, чуркай мешке чыгып, бул тартипти такыр бузбаганга аракет кылышым керек, бирок муну мен 1 ай колдонушум керек. Ошондо гана дене толук ошол нерсеге көнөт дейбиз го. Дал ошол сыяктуу Аллах Таалам Рамазанды 1 ай кылып берүүсүнүн хикматы, сыры, фазилети. Адам баласы бир жакшы иштерди адат кылыш үчүн 1 ай керектелет экен да. Же болбосо бир жаман адатты таштап, анын ордун жакшы амал менен толтуруп, ошону күнүгө арты артынан аткаруусуна 1 ай кетет экен да, демек. Ошон үчүн Аллах Таалам тартип менен 1 ай кылып берсе керек деген ойдомун да. Бул жеке оюм. Машалла. Гульфарида, вы как хафиз, вы Кур'ан знаете наизусть. Машалла. Каждый раз ошону прям элестетип эле, вот ошондо Куранды окуп деп айтылып атат, мен эсептегенимде где-то 20 барактан күндө окуганда перевод, я про перевод Курана, бүт Куран окулуп бүтөт экен да. Машалла. И былтыр мен өзүм ошо проверка кылып ошону аткардым. Өзү мусульманин канча 6 жолу желательно, да, по-моему, Куран читать. Ошол моменттерде есть какие-то специальная такая информация, вот чтобы адам баласы өзүнө мындай цель коюш, ушул хафиз боло албагандарга айтып берсеңер. Курандын хикматтары өтө эле көп да, фазилеттери. Бирок Рамазан Кур'ан айы болгондуктан, Кур'ан билгендер альхамдулилля Рамазан айында даамын татып, жыргап, эс алып окуйт да. Ал эми Кур'ан билбегендер үчүн баягы сиз айткандай шылтоо болбош керек да эми. Ар Рамазан сайын эле Кур'анды билбей башка бир хафыздын окуганын, укканын зар болуп отургандан көрө, өзү Рамазан бүтөрү менен Кур'анды, тамгаларды үйрөнүп алса, өзү деле ошентип тамшанып окуса болмок да. Эмки Рамазан келгендечи. Ооба. Рамазан айында Кур'ан окубагандар үчүн же окуй албагандар үчүн азыр өтө сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Эми укмуштуудай бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Аллах Тааланын алдына барганыбызда эч бир адамдын шылтоосу жок болгондой деңгээлде мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Анын ичинде жыл сайын Рамазанда, Рамазанга чейин деле өзгөчө хафыз устазалары, Кур'ан жаттаган устазалар же ушул жаатта сабак берген устазалар жыл сайын сабак марафон уюштурушат да. Рамазанга чейин кел Кур'ан үйрөтүп калайын, Кур'ан тамгаларын таанып кал, Рамазанда өзүң Кур'ан окуйсуң дейт. Бирок тиричилик, көр тиричилик менен эле жүрүп унутуп калат экенбиз да, негедир. Ушул жерде пайдаланып, айтып берсеңер, вот мен силердин марафонуңарды дагы. Это не реклама, бирок бул как керек нерсе болгон үчүн багана аябай, например, информация керек. Реклама болсо деле сооптуу реклама болот да, эгер боло турган болсо. Мисалы, ар кайсы устазы өзүнүн деңгээлине, же болбосо стилине карап, ар ким өзү сабак уюштурат Рамазанда. Анын ичинен биз дагы кем калбай, жыл сайын Рамазанда менин өзгөчө Рамазаным аттуу марафон уюштурабыз. Мунун өзгөчөлүгү эмне десеңиз, үй бүлөлүк марафон кылганбыз да. Үй бүлөлүк марафон дегенде ата, апам, эжем, мен, анан 2 иним ушул өзүбүз алган илим менен бөлүшүп, алган илимибиздин зекетин берелик деген ниетте Аллах ыраазычылыгы үчүн уюштуруп келебиз. Бул жерде атамдын өзүнүн аудиториясы бар, устаздын аудиториясы бар, өзүнүн берген сабактарын уккандар бар. Ошол эле учурда анан аялдар көбүнчө суроо берет да.
мен кимден өрнөк алышым керек, орозону кантип тосушум керек, бул жерим канап калса орозом бузулабы, кусканда орозом бузулабы, андай болобу мындай болобу деген толтура суроолор келет да. ооба. Ошон үчүн аялдарга ыңгайлаштырып, адам баласы биз өрнөк менен жашайт экенбиз да. Мындай өзүбүз бир нерсени ойлоп таба албайт экенбиз. Сөзсүз түрдө бирөөдөн турап, көрүп, өрнөк алып анан жашайт экенбиз. Демек, аялдар өздөрүнүн жашоосун дагы да мыкты деңгээлге чыгарыш үчүн, балдарына тарбияны дагы да эң жакшы таризде бериш үчүн кимден сабак алабыз, кимге барабыз, кимди үлгү тутабыз десе, баягы эле тарыхка кайрылабыз. Пайгамбарыбыздын жубайлары, пайгамбарыбыздын кыздары, пайгамбарыбыздын дооруна жашаган сахабиян аялдар, жалпы Кур'анда аты аталган аялдардын тарыхына кайрылабыз. Алардын ичтеринен деле бизнесменин алектенген аялдар болгон. Ошол эле учурда диний илимдерди үйрөткөн устазалар болгон. Ошолордон өрнөк алып, балким биз азыр туура эмес кылып аткан нерселерибизди ошолордон үйрөнүп оңдойбуз деген максатта апам сабак берет. Пайгамбарыбыздын жашоосун, анын аялдарынын, кыздарынын, сахабиялардын тарыхын айтып, ушулардан өрнөк алып жашайлык деген таризде сахабиялар жөнүндө сабак өтөт. Биз болсо карылар 4 хафыз жалаң Куран окуйбуз, Рамазанда хатым түшүрөбүз. Анан ушул жерде мен Куран окуганы билбейм да, тамга тааный элекмин. Кантип Куран окуйм? Эми Рамазанда соопторго мен деле илешким келет дегендер толтура. Эч кур десе Куран окуганы билбесеңиз дагы ошол Куран окуп аткан хафыздын артынан Куранды ачып алып болсо дагы көзүңүздүн ээрчүүсү менен соопко ортоктош боло аласыз да. Рамазан бул Аллах Тааланын пендесине аябай эле бере турган сооп айы да. Аллах Таала эч качан сооп берип атканда бизге окшоп сараң болбойт да. Берсе ашыкчасы менен берет. Демек, тамга тааныбайм, динден кабарым жок, андаймын, мындаймын, оорулуумун, сапардамын дей турган болсо, жөн гана ошол Рамазанда окулуп аткан хатымдарга, Курандарга катталып болсо дагы көзүңүз менен ээрчүү менен балким ошол бир тамгасы, бир сөзү сиздин жүрөгүңүзгө тийип калат дагы, балким эмки Рамазанга Аллах Таала сизге Кур'ан окуганды насип кылып калаттыр. Иншалла. Бирок бул жерде сөз менен эле айтуу жетиштүү эмес да. Мен ниет кылып койдум, быйыл ошол Рамазанда Кур'ан окуйм деш жетиштүү эмес да. Ниеттин артында сөз түрдө аракет талап кылынат. Мисалы, мен Кудай буйрса 4 комнаталуу үй салам деп коюп сөз менен эле айта берсе, ал 4 комнаталуу үй курулуп калбайт да өзү. Аны барып иштеш керек, действие керек. Фундамент курушуң керек, айнектерин, крышасын жабыш үчүн бир аз каражат талап кылынат. Дал ошол сыяктуу Кур'ан үйрөнөм деген адамга бир эле ниет жетиштүү эмес. Ниет бул биринчи тепкич. Кийинки тепкичке чыгыш үчүн сөз түрдө артында аракети керек. Анан бир аз сабыр талап кылынат. Кур'ан ушундай бир илим, дароо эле отурса, силердей окуп каламынбы, бир айдын ичинде Куранга түшүрүп каласыңарбы, бир айдын ичинде Куран жаттап каламбы дегендерге аябай таң калам да. Кур'ан бул Пушкиндин китеби эмес да. Ооба. Алып туруп эле ачып эле окуй калсаң эле окуп каласың, анан 1-2 күндө жаттап койгудай китеп эмес да. Кур'ан бул өтө ыйык болгондуктан, ыйыктыгы дагы ошого жараша. Оор албетте, бирок өтө катуу ниет кылып үйрөнөм деген адамга Аллах Таала бир муъжиза менен Кур'анды ал адам үчүн жеңил кылып коет да. Башында жок, кыйналган жокмун, кийин барып үйрөнүп кеттим. Башында кыйын болду, бирок аракетимден улам Аллах мага Кур'анды жеңил кылды дегендер өтө көп да. Кур'ан өзү кыйын, ким эле ар бир тамгасын, ар бир аракетин, ар бир сөзүнөн бери жатталган китеп жок да дүйнө жүзү боюнча. Бирок Кур'анды биз ушинтип жаттайбыз. Демек, бул Кур'андын өзүнүн муъжизасы экен да, керемет экен, сыр экен. Ошондуктан учурдан пайдаланып, эгерде Рамазанды дагы пайдалуу, дагы да сооптуу,
бир руханий чарчооңузду кетирип бир Аллах Таала менен жалгыз калууңузду эңсеп аткан болсоңуз, анда менин өзгөчө Рамазаным аттуу марафонго катталууңуздарды ушул жерде айтып кетет элем. ооба, айтып бергиле. Катталуучуларга өзүмдүн Instagram баракчам бар. Ошол Instagram баракчаны карап турсаңыздар эле кыздарым тынбай чыгарып турушат рекламаны. Ошол жактан катталып биздин марафонго катталсаңыздар болот иншалла. Ошондо марафон качан башталат? Качан до конца Рамазан айыгына чейин, айтка чейин болобу? Кандай болот вообще? Ооба, Рамазан марафону бул 1 ай болот. Биз дагы ошол 11 ай бою толтура албаган сабактарды, 11 ай бою толтура албаган руханий чарчоосун ошо 1 ай бою толтура информация бергенге аракет кылабыз да. Намаз жөнүндө, Кур'ан жөнүндө, тарых жөнүндө, булардын ичинен жалаң эле чоң адамдар эле сабак кылсын, ошолор гана намаз окуп калсын, динден кичине түшүнүк болуп калсын деп чектебестен кичинекей балдарга дагы өзүнчө программа даярдаганбыз. Мисалы, тили эми чыгып тамтун баскан балдарга телевизордон баягы Baby Shark деген ыры бар го. Ошону коюп койсоң, түн уктуп атканда дагы денеси кыймылдап, мээсине жазылып калгандыгы үчүн койсоң денеси кыймылдай берет да. Дал ошол сыяктуу балдардан баштап намаз үйрөтсөк болот. Кур'ан аяттарын үйрөтсөк болот. Дуаларды үйрөтсөк болот. Биз былтыры ушундай кичинекей бөбөкчөлөргө хадис үйрөттүк элек. Быйыл Асмаул Хусна, Аллах Тааланын ысмын үйрөтүп атабыз. Жеңил. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Малик, Ал-Куддус. Ушуларды кичинекейинен жаттатып койсоңуз, кичинекей балага ыймандын тамырын, өзөгүн кичинесинде берсеңиз, ал балакатка жеткенде же балакаттан өткөндөн кийин деле туура жолду өзү таап кете алат дегенден кабар берет да. Биз ойлойбуз го, көпчүлүк балдар кичине дейм, кичине тили чыксын, анан үйрөтөм. Кичине басып калсын, анан үйрөтөм. Кичине акылына келип калсын, анан жакшы жаманды айырмалаганды үйрөтөм дейбиз дагы. Кичине деп тура берип, чоңойгонун өзүбүз да байкабай калабыз да. Балакатка жеткенден кийин үйрөтсөк, уже кабыл албайт да мээ. Себеби башка информация менен мээ толуп калгандыгы үчүн биз берип аткан Кур'ан аяттары, дуалар, сүрөлөр, Асмаул Хусналар кирбей калат да. Таза болгон жүрөгүн каяктагы бир болбогон мультфильм, ырлар менен карартып толтуруп коюп атабыз дагы, анан Кур'ан үйрөткөндө жаттабай калса урушабыз да. Кимге окшошуп калдың эле? Эмнеге сен мээң кабыл албай атат? Башкаларга окшоп жаттабайсыңбы деп кайра балабызды урушабыз да. Ошо күнөөнүн бардыгы ата энеде болуп калып атат. Ошол учурда кичинекей кезинен баштап баланы жакшы нукта тарбиялайм десеңиздер, анда кичинекей жашынан баштап тарбиядан башталыш керек да. Кур'ан аяттарын үйрөтүш керек. Азыр өтө сонун методдор чыккан. Кур'ан тамгаларын мультик кылып чыгаргандар бар. Ошол эле учурда ыр кылып чыгаргандар бар. Ошол эле учурда аргана фигура кылып чыгаргандар бар. Бат жаттасын депчи. Өнүгүп атат бул тармак иншалла. Сонун. Ошондо получается курс онлайн, марафон онлайн болуп атабы? Ооба. Онлайн, Марафондун да бир жакшы жери онлайн форматта өтөт. Неге офлайн формат кыла албайбыз? Себеби күнүгө 30 күн бою келгенге көпчүлүгүнүн мүмкүнчүлүгү жок да. Анан бул көпчүлүк учурда сырттагы адамдарга ыңгайлуу экен да. Мисалы биз былтыры Кореядан, Япониядан, Австралиядан, Италиядан катталгандар көп болду эле да. Быйыл Европадан, Ирландиядан, Америкадагылар катталып атат да. Болгондо дагы топ менен катталып атат. Мени бир кубанткан жери, Америкадагы айымдарга дин жааты эми жеткен окшойт деп сүйүнүп атам да. Америкага жаңы эле кетип онлайн сабактарды уккандар жок. 15 жыл жашагандар бар экен араларындачы. 15 жыл, 20 жыл ошол жакта отурукташып калган кыргыздар бар экен. Ошолор катталып биздин сабактарды укканынан кубандым да. Демек, биз онлайн берип аткан сабактар пайдасын берип атат экен депчи. Онлайн форматта тайын кылганбыз. Декретте отурган аялдарга,
же болбосо баягы жумуш бизнеси менен жүргөн такыр бошой албагандарга, иштегендерге, бала тарбиялап сыртка чыга албай аткандарга телефонду ушундай коюп коет, уга берет сабакты. Телефонду коюп коет, Кур'ан окула берет. Артынан тыңшап үйдө каалаган жеринде, ыңгайлуу жеринде карап отуруп көзөмөлдөй берет. Машалла. Ошондо ал жерде дагы биздин эле мекендештер, кыргыздар Америкадан болсо дагы көрүп атышат. Биздин подкастты дагы экөөбүз мурунку биринчи подкаст дагы чет мамлекеттеги биздин мен ойлойм кыргыздар эле көрдү болуш керек, потому что биздин подкастыбыз кыргызча. Орусча подкасттарымды уже башка национальностьтар да көрүп атышыптыр. Вот ушундай азыркы заманда действительности ошо интернеттин, инстаграмдын, ушундай соц сеттердин пайдасы дагы ради кандай десем тоже аябай полезный болуп атат, машалла. Вот ошондо онлайн уроки проходят, и мен дагы былтыр ушундай марафонго участвовать эткем, только алар орусча неме болуп, алар өздөрү чет мамлекеттеги кыздар, айымдар өткөрүшүптүр, тоже хафиздер это. То есть это действительности аябай немени мотивация болуп, ошол эле эмне үчүн кармап атам деп улам ошол неме телеграм каналдан окуп алып эле ошо марафондон эле прям неме кандай десем смелость, еще больше желание боло берчү да. Билим алганда все равно жүрөгүң дагы мындай ачылат экен, тазарак түшөт, жеңилдей түшөт, жеңилирээк болот экен. Анан ошондо мындай да, биринчи күнү, например, иншаллах башталды Рамадан күнү. Мен өзүмдүн бир моменттеримди айтып сурайын дегем да. Биринчи, экинчи күн аябай башым ооруду да. Негизи вот баш ооруп баштайт да. Ошондо түшүнүп атам, что азыр вот силерден уже угуп түшүнүп атам, что биринчи күндү күтө бербей, алдын ала периодически понедельник, четверг орозо кармап тренировка кылып турушубуз керек, чтобы организм сразу шок болбош үчүн да. Ну, например, ошол күндөрү да кармаганда баш ооруп чыдабай, ошол моментте вот кандай вот өзүңдү до конца чыдап кармаш керек. Это вот бирок мен кармадым все равно. Тиги кыздарым аябай мени жилетечип, массаж кылышып, дары эле иче бербейсизби, мам уже нет деп өзүмдү аябай кармаса болот экен, бирок ушундай кыйналдым. Это что происходит с организмом? Эми бул сыно? Кандай дейсиз? Это сыно? Бир жагынан сыно, экинчи жагынан ошол организм шок болуп калган да. Ошондон улам балким баш оорушу мүмкүн. Баягы 11 ай бою жеп, күнүмдүк адаттарды токтоп туруп эле тарс этип эле ашказанды жаап койсоңуз, ашказан эле таң калып калат да. Сага эмне болду? Мага күндө тамак келип турчу эле го. Ооба. Анан бүгүн эле токтотуп койдуң. Ой, мен тойгоз деп ашказан эле тыкылдата берет да. Балким ошондондур. Эң жакшысы, мисалы, концерт берип атканда артисттер деле концерт күнү эле келип туруп эле тарс ырдап койбойт да. Бир ай бою даярданат ошол нерсегечи. Репетиция кылыш керек. Репетиция кылат. Ушул жеринен ката кетип калбасын, ушул жеринен мындай көйнөгүн кийип чыгайын, бул жеринен мындай бийлейм деп, алар дагы бир тартипти карманат да. Бизди деле Аллах Таала айтып атпайбы? Рамазан келгенде эле орозо тутуп калбастан силерге Ражап бердим. Ражаптын артынан Шаабан бердим. 2 айды силер пайдалансаңар, Рамазан силерге өтө жеңил өтөт деп атат. Мейли ал ибадат жактан болсун, мейли ал орозо тутуу жактан болсун, мейли ал Кур'ан окуу жактан болсун, намазын тургуза албай аткандарга дагы өтө сонун мүмкүнчүлүк да. Себеби Рамазан айы бул ар бир адам баласынын руханий жүрөгү ачылган бир ай да. Башка айларда Аллах Таала мынчалык ырайым кылып сууп бербейт да, селетип. Мынчалык мүмкүнчүлүктөрү түзүп койбойт да. Рамазан айында гана Аллах Таала өзүнүн ырайымын, кечиримин, мээримин эселетип ачып атат да пендеси үчүн. Рамазан бул бир адамдын күнөөсүн тамырынан жок кылып токтотуп койгон ай эмес. Болгону өзгөрүүнүн айы да. Рамазанда ооба мурун жаман сөз сүйлөөчү, иччү, чекчү, сөгүнчү,
алдачу, кыйбат кылчу, ушак кылчу. Бирок Рамазан келгенде тамырынан токтотуп койгонго эч кимдин кудурети жетпейт да. Ошону хотя бы азаздатайын, аз кылайын, хотя бы ушул жаман сыпаттарымдын ичинен кыйбат кылбайын. Макул 3 күн кыйбат кылбайынчы. 3 күн уже кыйбат кылбай койдум. 4-күн күн кыйбат кылбай көрөйүнчү. 4 күн, 5 күн, 6 күн барып баягы кыйбат кылган сыпаты кете берет. Жаман сыпаты. Артынан ушак айтууну же болбосо сөгүнгөндү. Бул мурун сөгүнүү бир гана баягындай богоздон эркектер гана сөгүнөт эле, азыр айырмасы калган жок. Эркек деле, аял деле бирдей сөгүнүп калган. Рамазан келери менен тилди дагы баягы алектендириш үчүн жалаң дуа, салават, Кур'ан окуу менен алектендирсе, оздогу бүтүн жаман сөздөр, сөгүнүүлөр, ушак кыйбаттардын баары токтоп калат. Ал адам кааласа да, каалабаса да бул Кур'андын мужизасы. Себеби кара чекиттер толтуруп койгон нерсени Кур'ан аяттары менен жууп атасыз да сиз. Ооба, бул бир күндө эле отуруп эле бир салават же бир истигфар айтып койсоңуз эле токтоп калбайт. Канча жыл сөгүнүп, канча жыл кыйбат кылып, ушак кылган болсо, эми ошонун 2 эсеси кылып тазалап жууп чыгышыңыз керек да жүрөктү. Анан дагы бир жакшы жери, Рамазанда эгер иш жок болуп, жөн эле диванда жата берсе, күн өтпөйт да такыр. Такыр күн өтпөйт. Биз бир иш менен алек болбогондугубуз үчүн бизге Рамазан, орозо узун сезилет, оор сезилет, баш ооруйт, кускубуз келет. Ошол учурда өзүңүзгө программа даярдап койсоңуз, мисалы, бул ишти кылам, бул ишти аткарам, Куран окуйм, намаз окуйм, андан сырткары нафил ибадаттарды тургузам, кош нама барам, бул тууганымды чакырам, ага даярданам, буга даярданам деп күнүңүздү бир план менен толтуруп койсоңуз, ишенин ойруганга деле убакыт жок болот ошондо. Мындай диванда отуруп алып, телевизорду жандырып коюп, ошо ооз ачар болсо эле Аллаху акбар десе эле, оозума суу алып ичем деп күтүп калбайсыз да. Ооба. Ошонун ордуна жакшы амалдарды, жакшы иштерди пландап койсоңуз, күнүңүз орусча айтканда продуктивный өтөт. Ошол учурда өзүңүз дагы энергия менен бодрый жүрөсүз, чарчабай. Получается, все как обычный күндөрдө эле, просто шилекеңерди суу ичпей дегендей да. Ушундай подкасттарды снимать этип эле буюрса да. Азыр деле тренировка башталды, суу ичпей аракет кылып атам ушул күндөрүчү. Неме оозум кургап атса дагы чыдап уже тренировка дегендей. Жеңил өтсүн деп, потому что буюрса подкасттарды дагы снимать эткенге аракет кылабыз Рамадан айында дагы. Ошондо смотрите, мындай болуп атат да, кармаган кишини кармабаган, по каким-то причинам. Бывает же, вот, например, ооруган там или боюнда бар, ушундай. И даже вот эркектер, вот ошол эле водительдер бир башкача мындай добрый болуп калышат, уважительно силер орозодосуңар да деп мындай неме кылып. Это вот баарынын как будто бы действительно ушул айы вот баарынын жүрөгү мындай добрый болуп калышат, Машалла. Но в то же время, конечно, есть которые орозо кармап аткандар, ошол тамакка аябай кандай десем, зависимый от еды болгондор, алар дагы бир какой-то наоборот агрессия болот да. Я не знаю, это с чем это связано, но, наверное, ошол моментте ойлойсуң, скорее всего, ниет и иман и билим жетпейт болуш керек, ошондо өзүн кармана албаган, эмне үчүн ишыл кармаш керек деген ой менен кармашат, бирок болсо өзгөрбөйт, ачкадан наоборот жана голодный волк болуп калышат, ошондой да бар. Болот. Мен ошон үчүн дагы мурун орозо кармаган эмесмин, кармабай жылдары мен маган ушундай болчу да, вот кармасаң өзүңө кармайсың, вот как бы вот ты вроде бы держишь орозо, вроде бы мусульманин, а такой злой деп туруп, меня это почему-то отталкивать этчү да. Вот көп жыл ушундай болуп жүрдүм менчи, какое-то непринятие болуп. Эми бул эми что это? Как можно это сказать?
Бул да жакшы суроо экен. Баягы адам баласынын нафсын бир гана ачкачылык гана тарбиялай алат экен да. Вот. Ошол биз нафсыбызды тойгозгондугубуз үчүн немеден ашып атпайбызбы, чектен чыгып атпайбызбы? Аллах Таала нафсты жаратып, өзүнүн каршысына коюп, сен кимсиң десе, менмин, сен сенсиң деп жооп берет экен да нафс. Аны 1000 жыл куйкалап, 1000 жыл отто куйкалагандан кийин жанына чакырып, сен кимсиң эй нафс десе, менмин, сен сенсиң деп жооп берет экен. Кайра ал нафсты дагы 1000 жыл тоңдуруп каршысына алгандан кийин сен кимсиң деп сураса, менмин, сен сенсиң деп жооп берет экен. Акырында Аллах нафсты 1000 жыл ачка таштагандан кийин каршысына алып, сен кимсиң десе, мен сенин кулуңмун, сен менин жаратуучумсуң деп жооп берген экен да. Адам баласынын нафсын бир гана тамак аш оңдой алат экен да. Ал тамак аш деген ачкачылык. Нафсты ачкачылык оңдой алат экен. Мисалы, ошол эле учурда кранда агып аткан суунун кадырын билбейбиз го. Сындырым лепешканы деле биз тура берет байкуш катыгыча столдун үстүндө. Рамазанда ошону биз көзүбүздүн четибиз менен аябай карайбыз го. Мындай катып калса деле аябай мындай буркурап жыттанып атат могу лепешка. Же болбосо кранда агып аткан сууну деле мынанын даамы аябай башкача болсо керек деп мындай колдон алынганда гана байкайбыз да. Ооба. Демек, ошол агрессивный болгонду биринчи күн агрессивный болот, экинчи күн, үчүнчү күн, бирок бара-бара нафсты ошол ачкачылык өзү барып тарбиялайт. Ошон үчүн мындай абалга туш болбош үчүн бул эми мүмкүнчүлүк өтүп кеткендерге Аллах Тааладан дуа кылып, суранып, жаман характерлерин болсо Аллахым өзүң гана аны жакшы жакка алмаштырган деп дуа кылабыз. Ал эми ушундай жагдайга туш келбеш үчүн балдарды кичинекей кезинен үйрөтүш керек экен да Рамазанга. Бул өзүбүздүн практикабыздан өткөндүгү үчүн айтып атам. Менин өзүмдүн бир тууган инем, чоң инем 4 жашында кармады да орозонучу. Эми биз апам баягы сахурга ооз жабарга тургузганда туруп алат эле да, кичинекей инелерим дагычы, мен да жейм, мен да орозо тутам депчи. Анан алардын орозосу бир 5 мүнөттүк 10 мүнөттүк эле орозо эле да. Мен дагы орозо туттум дейт эле, бир 10 мүнөттөн кийин эле кары эле жей берет эле. Анан апам бир күн сен орозо тутуп көрөсүң, кел орозо тутуп көрөбүз деп эле кичинекей Абдулбайс деген инемди 4 жашында орозо туттуртту. Мындай өзү көзөмөлдөп, анан апа курсагым ачты десе, азыр аз калды, бас сенин жакшы көргөн оюнуңду ойнойбуз, бар топту алып келчи, топ ойнойбуз, бас топ тебебиз. Апа курсагым ачты десе, сен жакшы көргөн сууну алып берейинби, бас сен жакшы көргөн сууга барабыз магазинге деп магазинге жиберишет. Апа кичине ал орозо ачып берейинчи десе, жок, сен жакшы көргөн мороженое алып берем, бас балам деп мындай алаксытып отуруп бир күн орозо туттуртту да. Машалла. Кичинекей жаштайынан баланы орозо туттуруп, намаз окууну үйрөтүп койсо, ал чоңойгондон кийин ал адам үчүн орозо тутуу, намаз окуу бул коркунуч эмес экен да. Дароо анан өтө жеңил, улантып жеңил тутуп кете алганына бир жол экен да. Себеби пайгамбарыбыздын доорунда сахабалар кичинекей балдарын орозо туттуртуп, алар ошо ыйлап, курсагым ачты дегенде төөнүн жөнүн топтоп, аны төгөрөк кылып, топ кылып, бири-бирине берип ойношчу экен да. Кичине болсо дагы орозо экенин унутсун. Бир күн болсо да туттуртуп коеюн. Мени ата энем кичинемде эле орозо туттуртат эле, орозо карматат эле. Мына мынтип кыйналбай азыр жакшына эле кармап жүрөм деш үчүн балдарын келечегин та кичинекей мезгилинен эле ата энелери такыба жолун чызып берип коюшчу экен да. Ушул жерден өрнөк алсак болот да. Мисалы намазга деле. Бизге чейин мен мисалы биринчи хафыз ошол иним чыккан. Анан үйдө эркек улуусу болгондуктан атам ага бир аз мындай олуттуураак мамиле кылат эле да, серьезныйраакчы. Эми биз кыз болгондугу үчүн баары бир аяп намаз окусак деле
балакатка жете электе эле намазга тургузган да төртөөбүздү тең мындай мотурайып кичинекей болуп туруп алат элек дагы. Атам кичинекей энемди сен имам болосуң мен кеткенде, мына апаңа, эжелериңе, иниңе сен имам болуп турасың, мен келгенде сурайм кандай өткөнүңдү сурайм десе, байкуш аябай коркуп намазда имам болот эле, өзүнүн жаттаган майда сүрөлөрдөн тарайх окуйт элек. Төртөөбүз артысында туруп алып ыкта кылат элек да. Анан куптан намаз окуп бүткөндө, тарайх намаз окуп бүткөндө атам толтура ширин таттуу сууларды алып келип коет эле. Өзүбүз жакшы көргөн сууларды, баягы Лецко деген суулар бар го. Ошолорду аябай жакшы көрүп иччү элек. Таравихти 4 рекет, 2 рекет окуп бүткөндө апам стакандарга куюп коет эле да, ошол стакандарды ичип, эс алып, тамшанып, кайра улантат элек. Бири-бирибизге тийишип, ойноп, кичинекей мезгилибиздеги намаз, орозо өтө мындай кызык өткөн да биз үчүн. Мындай кичинекей кезиңерде орозо тутат белеңер, намаз окуйт белеңер десе, мен дароо акылыма мындай жылмаюу келет да. Ойноп отуруп эле үйрөнүп койгон экенбиз да биз. Атам менен апам кичинекей кезибизден эле Рамазанды дагы, намазды дагы ойноп атып эле үйрөтүп койгон экен да. Машалла. Ошого баланын кичинекей кезинен үйрөтсө, демек ал адамга кийин ошол ибадат жеңил болот экен да. Мындай проблема алып келбейт экен да, кыйын болбойт экен. Ошондо строго, например, 30 күн же строго вот как положено по правилам кылбасак дагы вот канча чыдай алса ошого вау, сен молодецсиң деп ошентип акырынан мактап неме келтирсек болот экен да. А то растущий организм кичинекей болуп аткандан кийин эми чоңоюп атат, витаминдер жетпейт, башы айланып мектепке кантип барат деп, это как бы если бала же кызым, например, суранып мен неме кармайт элем деп неме кылып калса, ошентип айтчу да. Анан кийин биз болсо эми өзүң көр, эми өзүң билесиң да, өзүңдүн организмге эсе чыдасаң, пожалуйста деп биз ошентип айтчубуз. А бирок бизге неме кылып айтышчу да, зачем вы, она же растет депчи. Ошол моментте, значит, Жок, бул 4-5 жашар баланы же 9-10 жашар баланы бир ай бою туттурсаң кыйын келет балага. Ооба. Бизди бир ай бою туттуртпайт эле. Рамазандын башында бир күн туттуртат эле. Анан өзү сагынып калып, баягы момпо суя алганыбызды, сок ичкенибизди, мороженое жегенибизди сагынып калганыбызды, апа дагы орозо тутайынчы дейт элек да өзүбүз эле. Рамазандын ортосунда дагы бир туттуртат эле бир күн. Аягына бир күн туттуртуп коет. Ошону запрет кылбай эле коюшубуз керекпи? Если бала өзү суранып атса. Ооба, өзү эгер суранып атса, ошол шагын сындырбаш үчүн макул балам, макул кызым. Сен да бир аракет кылып көр. Бир тутуп көр. Кыйналсаң тутпайсың, бирок уже жоопкерчиликти алып атасың да, балам. Ты у меня смотри, какой молодец. Орозо тутуп калдың. Эмки жылы демек тарайбыкке чогуу барасың атаң менен деп кичинекей кезинен уже үйрөтүп башташыбыз керек да. Мисалы япондордо өзүнүн түрктөрдү алалык. Түрктөр, япондор балдарын тарбиялап атканда аябайт экен да. Ооба. Биз мисалы аяй беребиз да, анан чоңойгондон кийин кыла албай калса, сен дагы деле булжырап жүрөсүң, андай мындай деп кайра эле ага күнөөнү кылып коебуз да. Кичинекей кезинен катуу кармап, катуу дегенде баны ууруп согуу эмес, тартипти катуу бергенде гана бала ийгилик жарата алат экен да келечекте. Мисалы баягы дипломаттардын, өтө чоң илимпоздордун, оолуя аалымдардын балдарын же өздөрүн сурасаңыз, мен кичинекей кезимен эле орозо тутчум. Же болбосо ошол эле спортсмендерди алалык, Тайсон. Кичинекей кезимен эле мен согушчум. Үйдө баягындай подушка жок болсо деле мен даракты барып ура берчүм дейт го. Натыйжада ким болуп чыкты? Дүйнөнүн эң чоң боксерунан болуп чыкты. Же болбосо дүйнөнүн эң таанымал аалымдарынын, хафыздарынан болуп чыкты. Ушуга бир мисал, Абдурахман Садиян деген кары бар. Мен өтө сыйлаган, өтө жакшы көрүп уккан карылардын бири. Өзү Египетте төрөлүп ошол жакта чоңоюп өскөн. Анан Шейх Абдулбаситти туурап окуган карылардын бири да. Ошол кичинекей кезинен Абдулбасит кары окуганын аркасынан туурап окуйм деп деми жетпей калчу экен да. Себеби Абдулбасит кары
8 мүнөт демин кармап окуй алган экен да. Мен өзүм деле көрүп кээде таң калам да, кантип бул немеге жетти экен депчи. Абдурахман Саадиянын китебин окуп атсам ошол жерге жазыптыр да. Кичинекей кезимен эле ошол каарга окшошуш үчүн биздин айылда таптакыр эч нерсе жок болчу, тренировка кылыш үчүн. Анан эшиктеги лампалар барго, баягы жолду жарыта турган лампалар. Ошол жерге эшикке чыгып алып чуркайт элем. Мынабу лампадан баштап демимди деп алат элем. Анан наркы лампага чуркап барыш үчүн демимди чыгарбай жеткенде гана чыгарчумун. Ошентип өпкөмдү мындай өпкөмдөгү денем аба алуусун узартканга аракет кылат элем. Муну мен кичинекей жаштайынан эле кылып баштачумун. Кийин чоңойгондо ошол өпкөм ушунчалык чоңоюп узарып, Кур'ан окуганда 5-6 мүнөт демди кармаганга мүмкүнчүлүгүм жетти деп атат да. Өтпөйм, ошо кичинекей кезинен эле тартип болсо, ал сөзсүз түрдө кийин ийгилик жаратып, натыйжасын ата энесине көрсөтөт да. Чоңойгондо ата энесине ыраазычылык айтат. Иншалла. Машалла. Гүлфарида, мурунку подкастта болсо ошо Гүлфариданы перебивать этпей эле бүт силердин айтканыңардай эбей уккулары келип көрөрманчылар ошентип сурагандан мен азыр лишний раз сүйлөбөй эле токтобой эле Гүлфарида айта бергилечи. Вот вообще негизи наша тема Рамадан для женщин. Он немножечко башкача болот, так как у нас есть определенный в организме момент, да, ошол силер айтып атпайсыңар, Рамадан айы бир башкача. Вот, например, до Рамадана тренировка кылып бир аз орозо кармайын десең башкача кыйын болот да. А Рамадан айында уже жеңилирээк, потому что он другой месяц, священный месяц, это самый такой праздничный, как это, в общем, береке толгон ай да. Анан биздин аялдардын немеси бар, карызы болот. Ошондон кийин ай бүткөндөн кийин карызды кармаганда уже ушунчалык кыйын болуп калат. Ооба. Ошого ушул ситуацияда, конечно, аял затка бир аз кичине башкача не повезло дегендей. Ооба. Бул жерде мен тескерисинче айтат элем, аялдарды Аллах Таалам аягандыгы үчүн Аллах Таалам аялды аяп, колдоп, бул аял заты ушунчалык назик жан да. Ооба. Дегендиги үчүн пауза берди да. Себеби эркектер Рамазан башталганда, ошол Рамазан бул береке толгон ай да. Эркектер орозо тутуп, кайра эле баягы эшикке чыгып, өзүнүн рызкысын табыш үчүн иш кылышат. Андан сырткары таравихке барат, кыямул лайл окуйт, тахажжуд ошол жакта окуп келгендер болот, ифтар сыртта кылдыртат. Айтор сыртта жүрүп калат да. Аял болсо баягы эле үйдө, үй тиричилиги, ифтар кылам, эмне тамак жасайм, балдарымды кантип тарбиялайм, балдарыма кантип үйрөтөм, ал муну жеп атат, бул муну жеп атат деп аял өтө чарчап калат да. Кошумча ибадаттарын да калтырбай кылыш керек да. Ошол учурда Аллах Таалам балким аял затын аяп, эми элестетсеңиз, намазды кимге парз кылган эмес, бир жиндиге, акылы жок адамга, анан бир өлүккө. Ушул эле эки адамга намаз парз эмес да. Калган эркек, аял, балкатка жеткен жигит, кыз, карысы, ары болгону, сапарда болгонунан бери баарына парз кылган, бирок дал аял баягы эс алуу учуру келгенде гана намаз окубайт. Бир аз эс ал, ошол эс алып атканыңда дагы намазыңды кайра окуп бербейсиң, аны карыз кылып эсептебеймин. Эс алып, күчкө толуп, дагы иманыңды бекем кылып, кайра башынан башта деп атат да. Рамазан болсо мындай эмес. Рамазан канча күн карызыбыз болсо, ошончо күн тутуп беришибиз керек болуп калат. Көпчүлүк учурда ушул жерде суроо пайда болот да, Рамазан бүткөндөн кийин дароо тутуш керекпи? Жок. Дароо тутпаса дагы карызынан канчалык эрте кутулуп койгону жакшыраак. Себеби бул сиздин, менин карызым эмес да, бул Аллах Таалага карыздар болуп атабыз да. Себеби биз орозобузду Аллах үчүн тутуп аткандыгыбыз үчүн
эми өлөрүбүз качан белгисиз да, качан өлүп каларыбыз. Ошон үчүн канчалык эрте тутуп кутулуп койсоңуз ошол жакшы. Кыйын болот, себеби Рамазан кирери менен береке түшкөн ай, ооба, бүтөрү менен кайра берекеси чыгып кетет да. ооба. Баягы жеңилдик, жада калса адамдар мүнөзү да дароо өзгөрүп кетет Рамазан бүтөрү мененчи. Дал ошол сыяктуу берекеси чыгып кеткендиктен бир аз кыйын болуп калат. Бирок ошону толуктап коюу сообу ошондой эле калат иншалла. Машалла. Ошондо Рамадан айында таравих намаз бар. Эмнеге именно Рамадан айында вот таравих такой намаз появился? Жакшы суроо экен. Таравихтин негизги тарыхы пайгамбарыбыздын заманында, убагында таравихке чек коюшкан эмес да. Пайгамбарыбыздын заманында таравихти 40 рекет эле 50-60 рекет окуй беришкен да. Качан гана Амирил Муъминин Умар радыйаллаху анху халифа болгондон кийин бардык ибадаттарга дагы тартип алып келген да. Анын биринчиси таравихти 20 рекет кылып чектеген, 20 рекет гана окуйбуз деп. Ал таравихтин эмнеге Рамазан айында гана окуйбуз? Себеби Рамазанда Кур'ан түшүрүлгөндүктөн Кур'анды хатым кылып калалык деп Аллах Таалам таравихти дагы Рамазандын ичине киргизип койду да. Мында бир өтө чоң хикмат, сыр жатат деп айтсам болот. Себеби таравих да бул өзүнчө бир башкача ибадат да. 11 ай бою сиз ал таравихти окубайсыз, күтөсүз. Рамазанда гана окуйсуз. Ооба. Ал эми таравих тойбой калгандар таравихтен кийин да улантсаңар болот. Кыямул лайл деген намаз бар деп дагы 10 рекет, 20 рекет кылып кыямул лайл окусаңыз болот. Таравих менен кыямул лайлдин максаты түшүрүлгөн Кур'андын баарын баштан аяк хатым кылып чыгуу да, намазда. Кур'анды биз жөн эле ачып алып эле окуй беребиз го. Эми ошонун окуган Кур'анды намазда окугула деп Аллах Таалам таравихти бизге шарт кылып атат да. Таравих бул парз эмес, муаккада суннага кирет, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнөн кирет. Окуса сооп алат, окубаса күнөөкөр болбойт го, бирок пайгамбарыбыздын шапаатынан, Аллах Тааланын ырайымынан алыс калып калат да. Ошончо ай жөн эле жүрүп, бир айда Аллах Таалам кел, ушунча сооптор тура жыйнап ал десе, биз жок, мага ушул жетиштүү деп эле алып коюп атабыз да, текеберленипчи. Демек Рамазан айы келгенде тахажжуд намазын аткарсак болот. Таравих намазын, анын ичинде 5 убакыт намазыбызды өз ордуна тургузсак болот. Андан сырткары кыямул лайл намазын окусак болот. Айтор өтө көп да ибадат. Машалла, то есть максимально бери пользу от этого месяца, от все, что тебе дозволено, да? Желательно. Ошондо таравих намазды желательно мусульманин должен читать в мечети, джамате. А аялдарчы? Аял жакшы. Аллах Таалам эркекке гана жамаат менен окуганды парз кылган, шарт кылган. Ал эми аялга эркектерге окшоп мечитке баруубузду шарт кылган эмес. Не обязательно, Жок. Жада калса бул жерде пайгамбарыбыз аял затын үйдө окуганына дагы көбүрөөк басым жасап мактап атат. Мечитке баргандан көрө деп. Мисалы, бир мындай мүмкүнчүлүк болсо да, эгер бир мечит болсо, ал мечиттин алды жагынан эркектер кирет, такыр көрүнбөгөн жак арты жагынан аялдар кирет десе. Же болбосо биринчи, экинчи этажында эркектер, подвалында аялдар окуйт десе, ошол окуп аткан каарынын Куранына мындай тамшанып угуп келейинчи мен дагы десе, анда кой бергиле аялдарыңарды деген, тыюу салбагыла. Аялыңар силерден намаз окуш үчүн мечитке суранса, аларга тоскоолдук кылбагыла, кой бергиле деген. Бирок ушул жерде пайгамбарыбыз айтып атат, өзүнүн үйүндө, өзүнүн жатак бөлмөсүнүн бир чекеси жеринде, бурчунда намаз окуса, ошол фазилеттүүрөөк деп атат. Мечитке карагандачы. Бирок азыр альхамдулилла мечиттерибиз дагы көбөйүп калды. Ар кандай условия менен түзүлүп калды. Биз окуп жүргөндө, мен окуучу болуп жүргөн кезимде Туркияда ушундай мечиттер курушат эле.
бул тарабынан эшиктен эркектер кирет, бул тарабынан аялдар кирет. Таптакыр экөө аралашпайт да, бири бирин даже көрбөйт. Эркектер аялдарын машина менен таштап коет, болгондо дагы стоянка гана таштайт. Эркек көрбөйт аялдарды. Аял өзү кирип кетет, эркек өзү кирип кетет. Анан ушул жерде суроо пайда болот да. Аялдарыбыз барса, анын артынан сөзсүз түрдө ээрчип барган майдалары дагы бар, балдары дагы. Ошо балдарды мечитке киргизбей эле койсок, башкаларга намаз окуганда тоскоол болуп калып атат деп, балдарды тыйып акыры мечит бала үчүн бир мазар сыяктуу эле сезилип калат да. Аны кандай тартипке, иретке келтирсек болот? Бул менин жеке оюм. Биз окуп жүргөнүбүздө мечиттерде өтө чоң, мындай өтө күчтүү бир имам бар эле. Анан мечиттерди дагы ичин кооздоп коет эле. Кооздоп коет дегенде эркектер жакты эмес, аялдар жакты, анан балдар жакты, кичинекей для деток дейт го. Балдар жакты кооздоп, гирлянда, шарик, баягындай аттардын фигураларын алып келип кооздоп коет эле дагы. Ушул жакта балдарыңарды алып келгиле мечитке, үйдө таштабагыла. 3 жашар болобу, 2 жашар болобу, 5 жашар болобу алып келе бергиле. Мечитте алар үчүн атайын программа уюштурулат дейт эле. Анан бизде эми талаба болгон учурубузда жок эле да бала. Анан эжемдин кызы келип калды. Биз да бир күн барып көрөйүкчү ошол мечитке деп барсак, эркектер 1-2 этажда окуса, биз подвалда окудук. Анан бүтүн балдарды, кички болгон мотурайган балдардын баарын Насреддин Хожа деген, Насреддин апенди деп коебуз го биз, эшеги менен. Биягына селдесин кийип, биягына сакалын кийип, толтура белектерди алып келиптир дагы. Бүтүн балдардын колдорун жетелеп алып, башка комнатага кирип кетти да, мечиттин эле башка комнатасына кирип кетип, ошол жакта алар менен ойнотуп, балдарды момпосуй берип, ар кандай фигураларга отургузуп, анан кичинекей Кааба жасап коюптур. Кичинекей Меккени Кааба жасап коюптур. Колдорун кармап алып, ошону айлантырып, лаббайк Аллахума лаббайк дегенде айттыртып, ар кандай программаларды уюштуруптур да балдар үчүн. Машалла. Ошол нерсе Кыргызстанга келсе аябай сүйүнөт элем да. Себеби биз сабак уюштуруп атканда дагы, бана таравих, жума намаз болуп атканда балдарыбызды таштап кое берелик, башкаларга тоскоол болуп калбасын дейбиз. Бирок тоскоол болуп калат дей берип, балдарыбыз мечитке кирбей калат да. Ошон үчүн ушул жагын ойлонуп, балким бизде дагы ошондой, эми сөзсүз түрдө эле Насреддин апендини алып келиш шарт эмес. Бизде деле бир жакшынакай өзүбүздүн персонаждарды кийинип алып эле балдарыбызды башка бөлмөгө алып барып ойнотуп, аларга мечитти көрсөтүп, мечиттеги атмосфераны көрсөтсө. Мына Рамазанда атаң менен апаң таравих окуйт, кыямул лайл намазын окуйт. Кана таравих экен деп аларга кайталатып, сүрө жаттатып, арасында дуа үйрөтүп койсо, бул эң сонун нерсе го дейм да. Ата-энеси да өздөрү ыраазы болуп калат эле. Анан бала дагы өзү суранып калат да. Ата, апа баралыкчы мечитке депчи. Рамазанда дагы бир жакшы нерсе, биз талаба болуп жүргөн учурда өзгөчө Рамазанда зекет таратуучу талабаларга депчи. Талаба деген окуучуларга. Анан ошол учурда бүт сырттан келген эркектер, үй бүлөлүүлөр мындай бүтүн үйүндөгү бала чакасы, неберелери менен чогуу келет эле да окуу жайыбызга. Анан түшүнбөйт элек да, булар бир жерден келатып эле тийген го деп ойлой берет элек. Кийин бул нерсени устаздарыбыз да кылып баштады. Устазаларыбыз качан зекет таркатпасын, сөзсүз түрдө кички балдары менен келет да. Анан сурадык да, устазалар бул сиздерде адатпы ушундай? Зекет берип атканда кичинекей балдарыңыздар менен келесиздер, биз түшүнгөн жокпуз. Бул жак окуу жай болсо десек, күлүшөт эле да. Жакшы иш кылып атканда, өзгөчө зекет же садака таркатып атканда, кичинекей балдарыңарды, кыздарыңарды жаныңарга коюп койгула. Аларга ар дайым эле алганды эмес, бергенди да үйрөткүлө деп биз балдарыбызды коюп коебуз жаныбызга деген эле да. Мисалы биз кичинекей кезинен эле бир игрушканы берип, досу келсе, бер, досуң менен бөлүш десе, дейт го, бербейм. Кичинекей кезинен баштап бөлүшкөндү үйрөткүңөр келсе, анда биринчи өзүңөр ошого өрнөк болгула деп биз
биринчи өзүбүз берет элек дагы балдарыбыз бизди карап балким чоңойгондо берешен болор деген үмүттө кылабыз дейт эле да. Ошол эле учурда апалар ифтар убактысы болгондо тамакты бир аз көбүрөөк кылып, же болбосо таттуусун бир аз көбүрөөк кылып, бас кызым, бас балам, кошунанын үйүнө барып келейикчи, мына тортту көрдүңөрбү, биз экөөбүз жасадык, сонун кылып, кана аларга да бөлүшөлүк, балким алардын мүмкүнчүлүгү жоктур жегенге, сатып алганга. Биз мынтип берип атабыз, силер азаматсыңар балдарым деп аларды мындай мактап, тарбиясын кичинекей кезинен эле бөлүшкөндү үйрөтсө, ошондо ислам дининдеги баардык адамдарга Рамазан тең салмактуулукту да үйрөтүп кетип атат да бул жерде. Рамазанда жалаң эле колунда барлар гана ифтарды укмуш кылып уюштура алат, а жетим жесир үйүндө катуу нан менен суу ичип отурган учурлар болот да. Ошол учурда курсагын ток этер кылып отуруп койгон мусулман берки ачка отурган мусулмандын абалынан кабар алып туруш шарт болот да. Ошон үчүн башында айтпадымбы, баягы тууган урук менен катнашты бекемдешибиз керек, кошуна колуң менен, жакшы көргөн адамдары менен, достору менен, айтор баягы таарынышып кеткен адамдарды дагы Рамазанда чакырып, кечирим сурап, кечирип коюу мүмкүнчүлүгү келет да. Качан бир айда бир косяк кетирип алдык элек, таарынышып калдык элек, кой эми мындай ыйык айда кечиришели, бири бирибизге мындай ырайымдуу бололу деп чакырып койгон ай келет да. Алхамдулилля. Ушундай возможность болот, Ошондо Рамазан айында, например, мен орозо кармап атам, менин туугандарым ошол эле, допустим, да, орозо кармашпайт. Ошондо чакырып все равно чай бере бергенге это вот желательно, да? Ал немеден эмес, орозо туткандарды гана чакырыш керек деген түшүнүк эмес. Негизи эле, да? Ооба, в общем алганда, орозо кармаганды деле, кармабаганды деле чакырып, балким сиз орозо тутпаган адамды коногуңуз кылып чакырып, сен эмнеге орозо тутуп атасың? Орозо кимге парыз болгон? Эмне тутуш керекпи деп, балким аларга сиз өзүңүз өрнөк болуп калаттырсыз. Балким сабак берип коеттурсуз аларга. Кармаш керек турбайбы? Кой, анда мен да кармайын. Кара, мен билбейчүмүн, сенден үйрөндүм, мен да орозо тутайын деп кетет балким. Анан дагы бир жакшы жери, мен бир окуу жайды жакшы билем. Рамазан келгенде бүтүн кошуналарына белек таркатат. Бир окуу жай бар. Оң жагынан, сол жагынан, артынан, алдынан ошол эле талаба кыздарды жөнөтөт дагы белек таркаткыла дейт. Ал кошуналары орус да болушу мүмкүн, кыргыз да болушу мүмкүн, дин менен жашаганы, дин менен жашабаганы деле бар да. Ошентип белек таркатып жүрүп, акыры 3-4 орус мусулман болду да. Эмнеге таркатып атасыңар белекти? Бизде ушундай майрам болуп атат. Рамазан айы келип атат. Биздин динибизде Рамазан айы келгенде бир өзүбүздүн нерсебизди бирөө менен бөлүшкөндү Кудайыбыз бизге буйрук кылган деп кичинекей дават айтып, белек бергендиги үчүн силерде кандай бир укмуш диниңер бар, мага айтып бергилечи деп медресеге келип, алар орустар кызыккандыгы үчүн бизде мындай дин бар, бизде ушундай бир пайгамбарыбыз бар деп айтып лекция кылып атып, акыры мусулман болушту да. 5-6 орустун мусулман болгонуна шахит болдук да, биз күбө болдук. Ошол учурдан пайдаланып Рамазан келгенде кошуналарды дагы бир эске алып коюп, 11 ай бою такыр саламдашпай, көрүшпөй жүрүп, Рамазанда бир аз башкача болуп саламдашып, үйүңүзгө чакырган мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, өзүңүз кылган тамакты алар менен бөлүшүп койсоңуз, бул сүйлөгөн эле кошуна турбайбы апай? Бул мындай берешен эле, жөнөкөй эле кошуна турбайбы? Кой, мен бул кошуна менен сүйлөшөйүн деп, өзү эле сизге жабышып баштайт да кошуналар. Иншалла. Первый шаг өзүңдөн, да? Ооба. Рамазан айында умра. Вот ошол моментти дагы вот насколько это? Мен өзүм жете албай аткан нерсени айттыңыз сиз. Көптөн бери Рамазан айында умра кылсам деп ниет кылып жүрөт элем.
Аллах таалам баарыбызга насип кылсын. Эми Рамазан айында умра кылуу бул нур үстүнө нур го дейм. Элестетсеңиз, сиз Кур'ан түшүрүлгөн жерде турасыз. Рамазан парыз болгон жерде турасыз, ошол жакта анан орозо кармап атасыз да. Андай мүмкүнчүлүк көпчүлүгүнө бериле бербесе керек. Эгер берилип калган болсо, Рамазанды сиз умрада тосо турган болсоңуз, анда шүгүр менен өтүшүбүз керек да. Ар бир басып аткан кадамыбыз үчүн, ошол жакта ар бир алып аткан демибиз, чыгарган демибизге дагы шүгүр кылышыбыз керек да. Себеби колунда акчасы бар, бирок бара албагандар бар да. Себеби Аллах таала өзү тандап, мен силерди өзүмдүн үйүмө чакырам деп тандагандар гана барат да умрагачы. Умрага барып деле өзгөргөн жок го. Умрага барып туруп деле мындай жакшы болуп кеткен жок го. Ажы эле болуп аты калбаса так, мурунку эле абалда жүрөт го дегендер бар. Аллах хидаятты өзүнүн каалаган пендесине гана берет экен да. Хидаятты биз сатып албайт экенбиз да. Хидаят деген эмне? Ыйман. Ыйман. Балким ошол жөн эле барып жөн келиши деле анын бир оюн өзгөртөт, жүрүм турумун өзгөртөт, чегүүсүн таштайт, ичүүсүн таштайт. Баягынтип эшикте жөн эле биздей жүргөнүн таштайттыр. Айтор сөзсүз түрдө бир пайдасын алып келет да, иншалла. Умрага баргандачы. Умрага барганда умра башчылары өздөрү иншалла өтө сонун сабактарды өтүшөт ал жакта. Эң негизгиси берекелүү пайгамбарыбыздын мечитинде хатым түшүрүшөт. Каабанын маңдайында Кур'ан кармап алып, Кур'ан түшүрөт да, хатым түшүрөт. Бул менин өзүм кыялым. Рамазанда ошол 30 күн бою ошол жакта жүрсөм деген көптөн бери кыялданып жүргөн бир кыялымдын бири. Биз 2018-жылы барганыбызда атам ар бирибизге тапшырма берди. Сен бир хатым түшүрөсүң деп үчөөбүзгө дайындап койду. Неменин жанында элек, баягы Мадинага жакын жерде жайгашкан отельде жатат элек. 2 күн отельге келбей, раудага кирип, ошо пайгамбарыбыз жаткан жерге кирип, хатым түшүрүп аттык да. Мындай ошол жакта хатым түшүргөндүн даамын эч жерден ала албайсыз да. Ошол Кур'анды үйгө келип үйдө окусаңыз андай даам чыкпайт да башка жердечи. Же мечитте отуруп окуйун десеңиз, андай даам келбейт да. Бир башка бир руханият жакта жүргөн болосуз да, мындай жүрөгүңүз башкача ачылат. Пайгамбарыбыз өзү бизге ушул Кур'анды үйрөтүп, аманат кылып таштап кеткен жерде отуруп алып Кур'ан окуйсуз да. Ой жүгүртөсүз, пайгамбарыбыздын үйүн көрөсүз. Айтор бул бир башкача бир сезим да. Ошондо Рамазан айында көп азыр, не знаю, это потому что легче или потому что модно, или надо, кандай депсем, аялдарга удобство болуп атабы, ифтарды ресторан, кафелерде өткөрүп калды көбү. Бирдеме болсо эле, вот уже кафелер уже заранее алдын ала уже бронироваться этилип атат, азыр реклама болуп атат, потому что действительно орозо убагында кафе табылбай калат. Ошол жакшыбы же все-таки үйдө ифтар кылганга аракет кылыш керекпи? Ошол вот насколько это вот ценно? Бул кафе менен ресторандардын очередке туруп калышы бул Аллах тааланын пендесине берген ырыскысынан кабар берип атат да. Демек биз ушунчалык токчулук мезгилде жашап атабыз, альхамдулилля. Кафелерге очередь туруп калган күндөр болуп калып атат да. Ал эми Рамазандын дагы бир фазилети эмнеде десе, үй бүлө менен үйдө өткөрүү, үйдө ифтар кылууга эч нерсе жетпейт да. Себеби сиз үйдөгү жасаган тамагыңыз ашып калса, аны кайра холодильникке коюп сактап, кайра ысытып жеште өзү бир ырыскы бар да. Ошончо дасторкондун үстүнө дуа бата кылынып атат, үйдө таравих намаздар окулуп атат, ибадаттар кылынып атат. Мунун баардык соо тамакка да таасир тийип турат да. Кафе, ресторандарга барып
дуба кылат ал жака дагы барып, бирок бүт бардык береке кафе менен ресторанда калып калып атат да. Ошол дубалар үйдө окулганда, ошол тамактар үйдө жасалганда, мисалы азыр кафеге, ресторанга барсаң, тартынып деле, уялып деле жакшы жей албайсың да. Анан сук, назар, көз түйүү деген да бар да. Сиздин столуңузга заказ кылынган тамактарды башка столдо отурган адам жей албашы мүмкүн да, же заказ кыла албашы мүмкүн. ооба, Эң арзанын карап эле жеп, анан сиздин столуңузга бир карап, менин да ушуну тамак жеген күнүм болобу экен деп ичинде калып калган бир арзусу болуп калат да, Кудай сактасын. Ошонун ордуна продуктаны бир ай алып келип койсо, эми бул сиз айткандай баягы башында аялдар үчүн удобство болуп атат го дейм. Баягы даяр тамакка, даяр нерсеге качып калдык да. Ошонун ордуна үйдө жолдошун, тууган уругун, ата энесин атайын конок кылып чакырып, бала чакасы менен бир столдо, бир дасторкондо отурганга эч нерсе жетпейт да. Бала дагы кийин чоңойгондо биз Рамазан келгенде кошуналарыбызды чакырчук, чоң ата, чоң эне, тайта, тай эне, тууган урук менен топтолчук дей тургандай бир сонун эсте каларлык бир балалык өтөт эле да. Азыр бизде андай балалык деле калбады окшойт. Азыр кичинекей балдар орозону каякта өткөрөсүңөр десе, кафеде дейт. Ифтарга каякта ачасың? Кафеде. Эмне жеп десе, фри жеп деп. Балдардын тамак ашы уже ушундай болуп калды да, кафеден кафеге аттоо болуп калды. Аны биз ата энелер өзүбүз мындай көрсөтүп, көндүрүп коюп атабыз да балага. Ошол эле учурда аял үйдө тамак жасап атканда эркек бир аз көңүл буруп коюш керек да аялга. Себеби үйдүн тиричилиги деле, баланы кароо деле, үйдүн тамагы деле аялга калып калып атат да. Анан көпчүлүк учурда аялдар ифтарга, ооз ачарга тамак жасайм, аны кылам, муну кылам деп ибадатынан калып калган күндөр болот да. Таравихти бүгүн окуй эле турайынчы, эртең окуйм. Эртең деле дал ошондой күн да. Анан орозо чыкканда аттейин карачы, сен сонун ибадат кылып, таравихти жамаат менен эшикте өзүң окудуң күйөөсүнө. А мен болсом мынтип үйдө тамак жасап кыла албай калдым деп бир аз даттанып калабыз да аялдар. Аллах Таалам жасаганына деле сооп берет, ибадат кылганына деле сооп берет. Болгону ошол учурда эркек бир аз аялга маани берип коюш керек да, жардам берип коюш керек. Кел, манты түйүп атсаң, мен сенин фаршыңды кылып берейин, картошкаңды турап берейин же камырыңды жууруп берейин. Анан эркек кичине эле картошка арчып, фаршты аралаштырып калса эле, кыргыздын эркеги эч качан кухняда отурган эмес деп эле баштайт да. Жок, ал кыргыз, орус деп улутка бөлүнбөйт. Болгону чыныгы мусулман болсо аялына жардам берет. Муну биз өзүбүздүн пайгамбарыбыздан өрнөк кылып алсак болот. Пайгамбарыбыздын кийими тытылып калганда дароо барып аялына ме тиктебейт эле да. Өзү алып тигет болчу. Же болбосо үйүн тазалап шыпырып атканда пайгамбарыбыз өзү эле шыпырып тазалап койчу да. Аялдарына буйрук бербейчи. Эгерде бул Рамазанды дагы да сооптуу, дагы да эсте калаарлык, дагы да баягы ийгиликтүү, ошолор учурда пайдалуу өткөрүүңүздөрдү кааласак, анда эркектер, күйөөлөр аялдарына жардам берүү менен иштерин жеңилдетсе, чогуу таравихке барып келе элек. Кел бүгүн чогуу таравихке баралык. Же тамакты эртең менен бышырып коелук, мен таравихтен келгенден кийин идиш жууганыңа жардам берем деп мындай шарт коюп койсу да. Эми альхамдулилля азыр жаштар жардам берип баштады келиндеринечи. Улуумун эми муну кылбайт да, бирок улуумун апаларыбыз өздөрү эле бүтүрүп коет бардыгынчы. Ибадатына деле жетишет, кухнясына деле, тамак ашына деле, бала тарбиясына деле жетишет да. Болгону биз баягы эшектин жүгү аз болсо жаталак болот дегендей, канчалык люкс, удобство болсо ошол жака качып атабыз да. Бир аз өзүбүздүн мээнетибизди жумшап, Рамазанда дагы да соопко ээ болоюн десе, анда үй бүлөсүнө тамак жасоо бул деле сооп алып келет. Сооптон эч кур калбайт аял, иншалла. Ошондо тамак жасаганда дагы соопчулук аябай именно ифтарга деп айтылган, соопчулук күчтүү.
чоңураак деп. Рамазанда ифтарга тамак даярдап атканда мисалы эң жакшы жери баягы лекцияларды коюп койсо, баягы ошол эле учурда марафондук сабактарын коюп укса, биз дал ушул саатка алып келип лекциялар койгонбуз да, Кур'андардычы. Ифтарда тамак жасап атканда баягы сабак менен ифтардын ортосунда чуркап калбасын деп ифтарга чейин кылып коебуз, бирок записти укканча тамак жасай берсе болот. Өзгөчө Рамазандагы тамак аш дагы да берекелүү, дагы да даамдуу болуш үчүн аял билген сүрөсүн, билген дубасын окуп, балдарын катарынан отургузуп алып, кана кайталайбыз балдарым, бисмиллахир рахманир рахим кайталагыла деп, алар менен сүйлөшүп тамак жасаса болот. Ошол эле учурда балдары жаттап атат сүрөнү, бир жагынан тамак дуа менен жасалып атат. Бул дагы аял 2 эсе сооп алып атат да. Баласына үйрөткөндүгү үчүн, бир жагы тамак ашты дуа менен жасагандыгы үчүн. Машалла. И калган тамак ысырапчылык болбой, эч жерде ташталбай, ыргытылбай, үйгө жакшынакай кылып холодильникке эртең мененки сухурга калтырып жеген келесиз. Же балдарына калтырып коет дегендей да. Берекелүү ошондой ифтар болмок экен да. Эсе аял заты үйдөн аракет кылса, ошондо ифтарды насколько мы проигрываем, если мы делаем это в ресторане, в кафе? Вот где прям вот чуть ли не в процентах, скажите. Жакшы суроо экен. Азыр учурда биз көпчүлүгүбүз эле кафе ресторандарда ифтар кылдыртып калдык да. Өзүбүз деле ошол жакка барып ифтар кылабыз. Даярына барып калып атпайбызбы? Бирок бул жерде ал жакта барабыз, менюдан заказ беребиз, алып келет, жейбиз, бата кылып чыгып кетебиз да. Мунун баардык берекеси чачырап кетип атат да. Ошол нерсе үйдө болсо, мисалы, продукта сатып келгенден баштап жасоосуна аялга өзүнчө бир сооп берилет. Дасторкон жайганына өзүнчө сооп берилет. Үйүнө келген коноктордун баардыгы үйгө кирип салам берип, дасторкондун үстүнө отуруп, жалаң гана бакны жакшы сөздөр айтылып, Рамазандын урматына деп Кур'ан окуп хатын түшүргөндөр болот, салават айткандар болот. Ошонун баардык фазилети дасторкондун үстүнө болуп, үйдүн ээсине дагы ыраазычылык айтып, дуа, бата беришет да. Андан сырткары ашып калган тамактардын баардыгын биз түйүнгө салып беребиз ар бирине. Ысырап болбош үчүн. Үйдө калган тамак аштардын баардыгын кайра өзүбүз жебей эле, кайра эле ошол конок кеткенден кийин кошуналарды чакырабыз, же кошуналар менен бөлүшөбүз. Бул жерде бир иш менен бир 7-8 тармакта сооп кетип атат да. Эгерде кафеге барып, кафеде тамактана турган болсок, же кафеде ооз аштыра турган болсок, сообу азыраак болуп калып атат да. Эми Аллах Таала берет деңизчи соопту. Үйдөгү сооп көбүрөкпү, кафедеги сооп көбүрөкпү, аны Аллах билет, албетте. Аракетибиз кыла беришибиз керек да. Анан үйүм кичине да, үйүм чоңураак болгондо бермекмин деген айрымдарыбыз да бар да. Үй кичине чоңдугуна карабайт, ошол үйгө канча конок батса, ошону чакырып, ошолордон калган ырыскыны башкалар менен бөлүшүү дагы Рамазан айынын бир өзгөчөлүгү да. Машалла. Ошондо Рамазан айында келе жаткан вот гирлянда деп айтып кеттиңер го, андан мурун ошо эстеп кеттим да. Ошол украшать эткен, это же нормально? Мындай да. Жасап, ошо балдарыбызга көрсөтүп, а то биз акырын Новый годтун эми өтүп атабыз да. Новый годко даярданып, бир башкача праздник кылып күтүшчү эле го. Ошого биз азыр вот так как вот эми келгенибиз үчүн Рамадан айыны, мусульманский праздник деп бир башкача ошо даярдык кылып, ошо показать, что красивый праздник. Мисалы, азыркы балдарыбызга өзгөчө. Мусулмандардын да бир майрамы бар деп көрсөтүү максатта кылсак, ал болот. Негизи ислам дининде жаңы нерсе киргизилген, бидат деген сөз бар да. Пайгамбарыбыздын доорунда болбогон нерселерге бидат дейбиз. Бирок бидаттын ичинен дагы жакшы бидат, анан жаман бидат болуп бөлүнөт. Новшество. Башка дин өкүлдөрүнө окшошуп калбаш үчүн
бир аз айырмачылык кылып өткөрсөк болот, кооздосок болот. Ошол эле учурда кичинекей балдарга, мисалы биздин кичинекей кезибизде үйлөрдө антип гирлянта тагып кооздобойт элек, бирок Рамазан айы келатканда атам жай намаздарды алып чыгып, Курандарды алып чыгып ажереге коюп коет эле дагы, Рамазан айынын атмосферасын көрсөтөт эле да. Азыр эми фантазиялар көбөйүп, баягындай светильниктер чыгып калды, гирляндалар чыгып калды. Эми эгерде ошол гирлянда, светильниктер кичинекей бала менен кызга Рамазандын атмосферасын алып келип атса, Рамазан айы келатат деп ошондой түшүнүк берип атса, тагып коюп балага кара бул биздин майрам деп кичинекей кезинен эле түшүндүрсө жакшы түшүнөт да бала. Ошол эле учурда ал жасалгалоо менен эле калып кетпеш керек да. Үйдү жасап эле калып кетпеш керек. Балага ушул нерседен пайдаланып, кара балам, быйыл биз Рамазан айы келатат, мусулмандардын майрамы. Сен айтат элең го, орустардын мындай майрамы бар, жаңы жыл деген майрам бар. Бизде мындай айт майрамыбыз бар, Курбан айт деген, орозо тутабыз. Бирок орозо бул жасалгалоолор менен гана калып кетпейт. Анын арасында биринчи орунда адам баласы өзгөрүүнү башташ керек. Балам, карачы, кел быйыл экөөбүз ушул дуаны жаттайбыз. Же болбосо кел быйыл экөөбүз намазга турабыз. Кара жашың келип калды деп акырындан азаздан баланы чакыра бериш керек да. Үйрөтө бериш керек. Быйыл балам, сен тапшырма 10 сүрө жаттайсың Рамазан айында. Рамазан айында 10 сүрө жаттасаң, кара мен сага айтта эмне белек берем деп мындай бир аз мотивация берип койсо. Себеби биз кичинемде өзүм ошентип чоңойгондуктан атам бизге 3 пара, 5 пара деп коет эле дагы, айдын ошо жаттап бүткөндөн кийин столдун үстүнө толтура белектерди алып келип коет эле. Апам менен атам жюри болушат эле, анан бизге суроо берет эле. Ошол суроолоруна жооп бере алсак, Куранды жакшы окуй алсак, анан белектерди ыйгарчу да. Эми бул кичинекей кезиңдеги ушул белекке жетиш үчүн жаттайсың да, чоңойгондон кийин жакшы бир элес калат да. Бирок балага быйыл 10 сүрө жаттасаң, эмди жылы намазга турасың. Быйыл таравихке экөөбүз барабыз, эмди жылы өзүң барып баштайсың балам деп баягы үй кооздолгон эле абалда калып кетпестен, Рамазандын ибадатын дагы үйрөтүш керек да балага ошол эле учурда. Машалла, Гүлфарида, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушинтип келаткан волнительный такой наш любимый, красивый месяц, Рамазан айы бою праздник боюнча сүйлөштүк. Ушундай сонун билимдерди айтып кеттиң. Чоң рахмат. Марафонго катышкыла, бул өтө керек деп ойлойм. Все равно нужна мотивация, нужны знания для каждого мусульманина. Зачем? Почему? Для чего? Деген вопросторуңарга ответ алмайынча все равно вот не получается с такой любовью и легкостью провести. Өзүнчө эле адам баласы мындай кыйналып надо деген менен, бирок билим менен все равно бул бир башкача өтөт деп ойлойм. Мен через себя пропустила, ошон үчүн айтып атам. Ошого мына бир жумадай калды. Буюрса биздин подкастыбыз чыгып калса, ошондо бир жумадай калат. Даярданганга даярдангыла, даярданайлы. Буюрса ушундай сонун любимый айыбызды аман эсен жашнакка тозболайлы, баарыбызга насип кылсын Рамадан айыбыз. И акыркы мындай бир дагы бир вот такой классный мотивация берип койгучу Гүлфарида. Акыркы сөзүмдү аят менен токтоткум келди. Башында Рамазандын парз болгон аятын окудум эле. Ошол эле аятта лааллакум таттакун деген сөз менен токтоткум келди да. Бул жерде Аллах Таалам балким такыба болорсуңар деп өтө назик, өтө жумшак кайрылып атат да бизге. Рамазан айында өзүңөрдүн нафсыңарды тизгиндеп, өзүңөрдүн Аллахтын алдында ибадаттарыңарга жоопкерчилик ташып, ошол эле учурда жаман адаттарыңардан айрылып, жакшы адатка ээ болуп, Рамазан бүтөрү менен мурунку абалыңарга кайтып кетпей, дал ошол Рамазанда
топтогон ибадатыңар менен эмки Рамазанга жетиш үчүн менден дуа кылып аракеттенсеңер, лааллакум таттакун деген аятка амал кылган болосуңар деди да Аллах. Дегим келгени, биз бул Рамазанда бир айлык берилген мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ибадатта болсун, карым катнашта болсун, айтор адам баласын бейишке жетелей турган сооптуу иштердин баарын такай аткарып, Рамазан бүтөр менен токтоп калбастан аны уланганга Аллах Таалам жеңил анан насип кылсын иншалла. Ошондо Бакара сүрөсүнүн 183 аятындагы лааллакум таттакун деген аяттардын ичине киргизгенге, ошол аятка амал кылуучулардын катарына кошот деп иншалла ишенемин. Быйылкы Рамазанды ушундай бир ишенич менен, ушундай бир чыдамдык менен күтүп аткан баардык көрөрмандарга лааллакум таттакун деген каалоо тилек менен бүтүргүм келди. Балким ушул Рамазанды сиз эң мыкты деңгээлде тоскуңуз келсе, анда Рамазанда кылынуучу ибадаттардын баарын өз орду менен аткара турган болсоңуз, иншалла, ошондо сиз Аллах Тааланын лааллакум таттакун деген аятына амал кылган болосуз, иншалла. Иншалла. Амин. Чоң рахмат, Гүлфарида. Сон прям даже не хочу тебя отпускать, дагы эле уккум келет. Иншаллах дагы буйрган күнү про ислам, про Куран дагы еще подкасттарды снимать эткенге аракет кылышыбыз керек. Вот, иншаллах. Апасына чоң рахмат. Менин колдоочума апам. Ооба, наконец-то таанышканыбызга аябай кубанычтамын. Ошол бүгүнкү подкаст бөлүшкүлө, лайктарды койгула, комментарийлериңер жазгыла. Поздравляю всех с наступающим священным месяцем Рамадан. Всем ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.